Билим көптүк кылбайт, өнөр аздык кылбайт. Саламатсыздарбы? Умтул подкастка кош келипсиздер. Кызматта Акылай Бакешова, биз баштадык. Бүгүнкү биздин Умтул подкастка өзгөчө конок чакырдык. Өзүбүздүн кесиптешибизди Сапарбек Оморов мырза. Кош келипсиз Куттуу студиябызга. Кош болдук. Негизи бүгүн атайын бир чоң бир тема деле алып чыгууну туура көрбөдүк. Себеп дегенде биз жалпылап бүгүнкү күндө ошол чоңдордун билимин жайылтууда биздин жалпы эле кыргыз эли, биздин менталитет, кабыл алуусу кандай? Сиз көп жерде элет жерлеринде атайын мынакей ошол чоңдордун билимин жайылтууда көп салымыңызды кошуп келесиз. Кабыл алуусу кандай? Коомдун пикири кандай? Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Абдан сүйүндүк. Бул тема чындап эле күндөн күнгө өтө актуалдуу болуп баратат. Кабыл алуу адамдарда кандай болуп атат? Бизде кыргыздардын өзүнүн менталитетинде сиз айтып кетмекчи, эзелтеден бери келаткан биринен бири үйрөтүп, ападан кызына, атадан балага, устадан шакиртке деген бир методдор менен, усулдар менен келе жаткан. Эми азыркы кезде заманбап жашоонун талаптары менен мурунку биздин салттуу келе жаткан иш аракеттердин дал келүүсү же дал келбөөсү тууралуу өтө чоң маселелер жаралат да. Ошол маселелердин үстүндө элдерди туура түшүндүрүү, аларды тартуу, бир сиздердин подкасттын аты айтып тургандай бир нерсеге умтултуу үчүн азыркы учурда өтө көп көйгөйлөрдүн үстүндө иштеп атабыз. Албетте бул башка мамлекеттерде бул жолго түшүп калган системалар курулуп калган. Кыргызстанда азыркы учурда ошол системаны куруунун аракетинде жүрүп атабыз. Негизи дүйнөлүк рейтинг боюнча карай турган болсок, дүйнөлүк статистиканы, эгерде чоңдордун билим деңгээли жогорулай турган болсо, экономика өлкөнүн 7%дан 10%га чейин өсөт экен да. Андан кийин негизи эле бүгүнкү күндө биздин коом жакшы кабыл алып атат деп атасыз. Негизи эле биздин өзүбүздүн байыртадан эле ошол атадан балага, энеден кызга деп биз дагы ошол эле, балким ал бүгүнкү күндө илимий тилге келбесе дагы биздин көндүмдөр ошол убакта да бар болчу. Бүгүнкү күндө кайсыл көндүмдөр көбүрөөк кабыл алынып атат? Кайсыл көндүмдөргө суроо талап күч? Албетте бул баягы күнүмдүк жашоого керектүү, биздин жашообузга өтө зарыл болгон муктаждыктар, мисалы курсакты тойгузуш үчүн эмне кылыш керек? Тамак жасаганды үйрөнүш керек, мисалы аял кишилерге. Алар тамак аш жасоо жана башка кийим кече, үйгө керектүү нерселерди жасаганды үйрөнгөндөр. Ошондой эле эркек балдарга өздөрүнө тиешелүү үйдү куруу боюнча курулуш жана башка деген кандай бир чеберчиликтерди үйрөнүү бул актуалдуу бойдон калат. Бирок азыркы учурдагы биздин жашоонун талабы ушул болуп атат. Бизде мамиле, эки адам менен ортосундагы мамиле түзүү бул өтө чоң суроо талапты туудуруп атат. Жумшак көндүмдөр деп башкача айтып келе атышат. Soft skills деп англисче айтышып атат. Ошол көндүмдөрдү өркүндөтүү же болбосо адамдардын дареметин өстүрүү багытында өтө чоң иш аракеттер көрүлүп атат азыр. Алыс барбайлык, өзүбүздөн баштайлык. Мисал алганда мен кичинекей балдарымды баягы англис тилин өздөштүрүп, азыр жакшы сүйлөшүп калышты. Аларды кууп жетүү амалында мен дагы өзүмө кандайдыр бир күнүмдүк эрежелерди киргизип койгонмун да. Мисалы күндө жок дегенде 10 сөздөн 20 сөзгө чейин жаңы сөздү жаттоо. Бул дагы мен ойлойм, кошумча билим. Мен үчүн дагы кандайдыр бир көндүм алсам болот депчи, балдарым менен сиз айтып атпайсызбы, soft skills. Бул бир гана өзүбүздүн эне тилибизде эмес, балким чет тилде дагы ошону жакшы өздөштүрүүгө мен дагы өбөлгө болоюн депчи. Сиз өзүңүздө кандай практиканы колдоносуз? Бизде практикабыз ушул параллель күтүлүүчү натыйжа деген бир нерсе бар. Биз мисалы мектепте мугалимдерге сабак өтүүдө, тренинг өтүүдө бир нерсени биз пландаштырып келебиз, бир методду үйрөтөлү деп келебиз. Бирок өзүбүздүн жүрүш турушубуз менен, өзүбүздүн жасап аткан иштерибиз менен, мисалы пунктуалдуулук менен биз тренингди убагында баштап, убагында бүтүрүп, убагында аларды кой берип, ошондой тапшырмаларды да убагында жазат, убагында текшерип бергендиктен биз аларды параллель пунктуалдуулукка үйрөтөбүз да. Бирок биз аны максат кылбайбыз. Бирок алар ошону көрүп, байкап, өздөрү бизден ошону модель катары кабыл алып калышат да. Демек, ушундай эле параллель күтүлүүчү натыйжалар ата энеде болуш керек, үй бүлөдө. Ата эне өздөрү балдарына бир нерсе айтууда, алар өздөрү модель болуш керек. Демек, үлгү көрсөтүшүбүз керек. Ошол модель бул бирөөнү көрүп өсүү, бирөөнү карап тууроо,
Бул изелтеден бери келаткан адам баласына сиңип калган бул адаттагы, адатка айлана турган нерселерди көрсөтөт да. Ошону биз мындай күнүмдүк жашообузга пайдалансак, ушул нерсени үлгү болууну аябай чоң жетишкендиктерге жетишебиз. Демек, сиз биздин көрүүчүлөргө дагы ушуну кеңеш кыласызбы? Үлгү болуш керек. Эң биринчи, Эң биринчи биз өзүбүз үлгү катары жүрүшүбүз керек. Балдарыбызга сен муну кылба деп айтардан мурда биз ошол нерсени өзүбүз кылбашыбыз керек. Өзүбүз китеп окуу дегендин алдында көпчүлүк айтып атат, өзүбүз китеп окуш керек. Анткени өзүбүз китеп окубай туруп, телефон карап отуруп, сен китебиңди оку деп биз телефон карай турган болсок, алар ал нерсени жазабай коет. Себеп дегенде алар айтышы мүмкүн да. Ата сен деле телефон карап отурбайсың. Ооба. Китепти мен китеп окуйм, сен эмне китеп окубайсың деши мүмкүн да бир күнү. Ошон үчүн өзүң да окуп, башка бирөөнү да окутсаң, ошондо жакшы үлгү болот. Агай, жакында эле биз экөөбүз чогуу бир курсту жыйынтыктадык. Светлана Байзбековна, Ширин Алиевнанын баягы мастер-классын. Биз балдарга окуу, эмне үчүн бул сабагың 3, эмне үчүн бул сабагың 4 деп, андан кийин ушул практикадан кийин кээ бир көндүмдөр, балким өнөрлөр бизге баягы адаттай эле үйрөнүп алыш кыйыныраак экен да. Мисалы, сиз өзүңүздү кандай сездиңиз? Себеп дегенде сиз деген баягы көнчү мугалим болуп жүрөт эмессизби? Бул учурда сиз деген окуучунун позициясына отурдуңуз. Өзүңүздө кандай сезимдер болду? Мен дайыма ушул өзүмдү бир нерсеге баратканда, окууга баратканда өзгөчө. Мен ушул нерсе мага керек. Ушул мага керек. Мен могул нерселерди дараметимди өстүргөнгө мунун жардамы жетет деген максат менен барам да. То есть мындай чөйчөк бош барса ага суу куюлат да. Чөйчөк толуп турса мен билем деген бир ниет менен келип, эмнени үйрөтөт болду экен деген мындай сынагансып келсең, анда сага эч нерсе жукпай калышы мүмкүн. Ар бир тренингке барганда, окууга баратканда мен ушул нерсени билбейм, мен ушуну үйрөнүп алышым керек. Бир нерсе болсо да ушул жактан сабак алып алышым керек деп катышканга аракет кылам. Ошондуктан бул мага абдан жугумдуу болду. Жөнөкөй эле 1-2-3 мисалдар менен эле биздин күнүмдүк жашообузда бул адаттарыбызды өзгөртө турган бир сонун көндүмдөр бар экенин үйрөндүк да. Сөзүңүзгө каралчы, мен айтып атпайсызбы, чөйчөк бош болуш керек депчи. Бул деген биз өзүбүз кичине аң сезимибизге келип калган учурда аны сезип атабыз да. Ошол эле учурда мен мисалы балдарды көбүрөөк мурун талап кыла турган болсом, аз талапты көп кылбай калдым. Себеп дегенде бул жака келгенде бир карап турганда жөнөкөй эле вокалдын сабагы болот да, бирок ушунчалык баягы жаткың келет, отургуң келет, же чарчап кетесиң, же бутуң талып кетет. Ошондо өзүмдү жаш баладай сездим да. Демек, балдарга дагы биз бир нерсени талап кыларда, алардын биз өзүнүн ошол адамдын ордуна өзүбүздү коюп, сезип, көрүп, анан кийин талап кылышыбыз керек экенин айткым келди да. Эң сонун жакшы сунушту айттыңыз. Бул ушул эле нерсени биздин көпчүлүк окууларда да пайдаланабыз. Өзү мугалимдер ошол аркылуу сезип, туюп, анан кийин кабыл алмайынча, ушул эмоцияны жашамайынча, ал балдарга ошол нерсени талап кылыш өтө кыйын болот. Бизге берилген убакыттын соңку мүнөттөрү калды. Агай, айтсаңыз, негизи эле бүгүнкү күндө биздин коомдун өнүгүшүнө ушул чоңдордун билими канчалык деңгээлде керек, жана ошондой эле сиздин кандай кеңеш берет элеңиз? Бул биз айтпасак деле замандын талабы ошол болуп атат. Ар бир бизди угуп аткан адамдар дагы ошолор сезип турса керек. Мен бул билимим болсо, же моундай көнүмүм болсо, мен мындай кылып акча табат элем, үй бүлөмдү багат элем, мен моундай жакшы жашоого умтулат элем деш мүмкүн да. Мүмкүн эмес, ошентип айтышат баары эле. Ооба. Анан эң чоң эле көйгөй бул биздин ошо адамдардын өзүн кабыл алып, биринчи кадам жасабай жатканы болуп атат да. Ой, булар дагы эле айта берет, мына тренер, тиги коуч башында орто турган болду, бул эмнени үйрөнүп дешип, өздөрү кабыл албайт дагы, мындай кадам жасабай, аракет кылбай жатканда гана маселе жаралып атат. Бул убактылуу гана нерсе деп ойлойм. Бул жапа турмак иш жүрсө, системага айланса, буюрса бул чоңдорду окутуу өтө чоң бир натыйжасын берет. Демек, калуу аздык кылат, кадам таштаңыз. Билим көптүк кылбайт, өнөр аздык кылбайт. Умтул подкаст. Кызматта Акылай Бакешова болду. Саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.